Assalamu алейкум, урматтуу катталуучулар. Бул Пресса KG, сиздер менен Илимбек Исраилов. Бүгүн Facebook сайтынан Канат Шанаев аттуу алабукалык активист жигиттин постуна көз салып, ошол учурду сиздерге чагылдырып берүүнү туура көрдүк. Анда ал мындай дейт: Биздин жолдор жана чоңдор өлкөбүздүн түштүк батышында Жалал Абад облусуна караштуу Аксы, Алабука жана Чаткал райондорунда жайгашкан. Жаратылыш жомоктогудай кооз, элдери кичпейил, меймандос, эң керемет, адамгерчиликтүү. Жалпысынан 3 райондо 250 миңге чукул киши жашайт. Кең байлыктын бүт бардыгы бизде. Бекеринен 258 лицензия берилген эмес кен казуу үчүн. Эми туугандар Токотер жери. Ош Бишкек жолу менен баратып эле Таш-Көмүр шаарынан оңго бурулуп кетесиң. Бурулушка чейин мемиреп, уктап, жыргап барсаң, повороттон соң баары башталат. Биз тарапка баргандар муну жакшы билишет. Чыккандан ичкен тамак ашың кайда кеткенин билбей каласың. Жолдун начардыгын айтып олтурсаң эми сөз жок. Таш-Көмүрдөн Чаткалга баргыча Афганистандын тоолорунда жүргөндөй эле болосуң. Бул жолдо жүрүү оорулуу кишилер үчүн өтө кооптуу. Иши кылса жол эле аты бар. Биздин чоңдор менен жолдор бирдей, эч качан оңолбойт. Биз тараптан чыккан депутат, министрлерде патриоттук сезим деген өлүп калган. Бирөө бул жөнүндө үн чыгарышпайт. Баткен, Талас облусунан кичине эле азыраак калкы бар, биздин өрөөнгө анча деле көңүл бөлүшпөйт. Биз деле асфальт жолдордо жүргүбүз келет. Биз деле мемире уктап кеткибиз келет. Биз деле тегиз жолдо жүрүп бактылуу болгубуз келет. Бизден кыз алып, кыз берген кудагылардын тилеги дагы ошол. Жолдор оңолсун деген. Биздин чоңдорубуз оңолбосо да, жолдорубуз оңолсунчу. Биздин байлыкты алышты билген бийлик жол проблемасын чечип берип койсо абдан сонун болмок. Алганда жакшы, бергенде жаманбы же? Келгиле, эми бизди бир бактылуу кылып, жолдорубузду асфальт кылып бергиле. Биз жака бир келип кеткилечи деген оюн билдирген активист